Мен дыйкандын баласымын, көбестеймин таланы, эгин тарткан машинаны, саман тарткан чананы. Акын Чыныбай Турсунбековдун балачагы өзү туулуп өскөн алыскы Нарын районунун Жамбулак айылында өткөн. Көп балалуу карапайым үй бүлөнүн балдары көргөн күндү көрүп, бирде шекер болсо, бирде шекер болбогон турмушту баштан кечирип эле чоңойгон. Ошол күнү үйдө шекер калбаптыр, апам дагы акчасы жогалбаптыр, а мен болсо шекерсиз чай ичпеймин, чай куюлган көк чынымды тиктеймин, сүт төйүмбү, эч болбосо нан жегин, апам мага ушин терин билгемин, жөлөк пулга чейин бир тобак бар, көнсөң боло сен аргинден суратпай, жеген болуп четин нандын тиштеймин, ошол чайды такыр ичип бүтпөймүн, мен чайыма шекер. Бирөганын башка балдардан айырмачылыгы Кудай берген таланты, табигат тартуулаган аракетчилдиги, үйрөнгөнгө, билгенге ынтызарлыгы болгон экен. Ачынында ар тараптуу, камтыган дүйнөсү кең. Илимде болсун, ишкердикте болсун, саясатта болсун, адабиятта болсун, ийгилик жараткан, жашоонун агымын, оң терс жактарын туюп билип турган инсан экен. Öf түтүн, өз шаарыңан көч бүтүн, өлүм алып келем деп өжөрлөнөт көк түтүн, тесттен чыгат көк түтүн, мештен чыгат көк түтүн, машиналар чубаса, чубай тарттан көп түтүн. Өф түтүн, өлүп кеткир көк түтүн, өрдөп мурун жүлүндү өпкөбүскө өч бүтүн. Күнү каптайт калааны, түнү каптайт калааны, түйшүк кылып алдык биз түтүн деген баланы. Ооба, биз белгилүү мамлекеттик жана коомдук ишмер Чыныбай Турсунбековдун башка жетишкендиктери мындай коюп, поэзияда кордун, акындык талант табитин өзүнчө кеп кылганга белсенип отурабыз. Улам эс тартканы улам бир кызык нерселерге кездешип, оюнчуктары жайнаган дүкөнгө кирген, ойноок баладай көздөрү чачырап турган Чыныбай шарапат эжекеси болбогондор жазат беле, жазбайт беле ким билет. Чыныбайдын ичинде кичинеден уюп, көрөңгөлөнүп, жол таап чыга албай турган булактын көзүн асмандан түшкөн периштедей болуп Чыныбайлардын классына класс жетекчи болуп келген Шарапат эже ачыптыр. Ошол Шарапат эжебиз бир күнү класска келип, класстык жыйын өткөрүп, тапшырма берип калды. Мына жаңы жыл келатат. Жаңы жылды кеч өткөрөбүз. Биз 5-класста окуп жүрөбүз. Эртеңге жаңы жыл жөнүндө ыр жазып келесиңер деп. Баарыбыз кеттик. Мен өтө мындай элбек тапшырманы так аткарган окуучулардан болсом керек. Ошондой болчумун негизи. Үйгө барып отура калып, ырды жазып, эртеси күнү келдик. Эжекебиз тургузуп, кана кечээки тапшырманы ким аткарды деп баштаганда, мен 1-чи болдум, 2-чи болдум десим жок. Класста 2 бала ыр окудук. Мен анан Сыдык деген классташым. Мен окугандан кийин эжекебиз абдан жылуу кабыл алып, жактырды. Анан ошондон кийин мени акын кылып тандап алып, ошол класстын, мектептин акыны болуп жүрдүм. Мына ошол мектепте окуган кенедей балага чоң дем бергендердин дагы бири акын Турар Кожембердиев болсо, 3-чү бир шыгын ашык кошкон жагдай Дубал газетага 1-чи курска өткөн 150 баланын ичинен Чыныбайдын ырынын тандалып алынганы болгонун айткан жайы бар. Мурда туулуп өскөн айылынан алыс чыгып көрбөгөн Чыныбай да башкалар сымар эле атасы менен апасын айрыкча сагынганы алгачкы ырларынан ачык эле көрүнүп турат. Баса балам уюбуз, түндө муз отуп тур, атаң чыкса эшикке жаң эмезип туруп тур, рас болду каралдым,
Süzme koyup bereyin, agat kantip bütörün bolso jatqa bilemin. Boluptur deyt kulunum, kıştak tegiz jatıptır, ataң menen apaңды unutpay gat жазıp tur. Ortosunan büktölgön, uşul gattar topparak, mumpo salgan apamdın kemseleler jıttanat. Ова өз алдынча турмушка кадан таштап, өңгөн өскөн айылыңдан алыстаган сайын айылга болгон кусалыгың артып, өзүң бир кезде чаңдатып чуркаган көчөлөрүң көздөн учуп калган учурар бир эле айылдык балага таандык көрүнүш болсо керек. Гөлчүк кечип көчөлөрүн чаңдатып, көлмөсүндө дала ирет киринген, балалыгым өткөн жерге кайрылып, кайра келип отурамын бүгүн мен. Ак чачтарын жоолугуна жашырган апакемди көргүм келет шашылып, шаардагы сүйгөн кызым жөнүндө ага баарын айтып берем ачылып. Узун саптуу чалгы кармап колуна, атам үйдүн короосунан жолугат. Салам айтсам башын ийкеп коет да, үйгө кирип чыккының деп коорап. Мурдагыдай айылдагы иттерге нан ыргытып эркелете кармабайм, унутушкан адаттарын аларда чуркап келип колдорумду жалаган. Өздөрүнчө чогулушуп алышып, эмненидир шыбырашып сүйлөгөн 10-чунун кыздарынын жанынан жакын басып өтүштөн да именем. Гитар чертип созолон тывырдашат, шок жигиттер ал кыздардын тушунда, кандай сонун кыштагыңды сүйүшех, сүйүп калыш анананын кызында. Туулган жерим, чөбүң, ташың менен мен, сагыныштын тили менен сүйлөшөм, бала кезден сени сүйүү үйрөнгөм, эми ошону жаш балдарга үйрөтөм. Ырлары да өзүнүн мүнөзүнө окшош жөнөкөй, түшүнүктүү, ошол эле учурда көркөм, таасирдүү экөн ошол жаш кезинде эле байкалган Чыныбай Турсунбековдун алгачкы жыйнагы 1985 жылы Жүрөктөгү жаңырык деген ат менен жарык көрөт. Тынмагалды китебин чыгарганга мен да убагында салым кошуп калдым. Чыныбай бир эле мезгилде ошо эки касиетти айкалыштырган, кыргыздын баарыбызга бала кезден тааныш болгон Уйкаш, манас биздин элдик чыкмасы бар деген ошол форум жазылган. Андагы мыкты өздөштүргөн, усталык менен өздөштүргөн. Экинчиден Европа маданчын мүнөздүү болгон, биз айткан жанагы бериле берчи, аны бизден эркинир деп айтсак тагыраак болот. Агыр эми аландан да кыйыныраак ал үчүнчү бир өзгөчөлүк го. Ошол жаш болсо дагы бир эле мезгилде кыргыздын жайдарындагы, Европанын ырындагы өздөштүрүп, аны жөн элдер кылбастан устаттык менен, чыныгы чеберчилик менен жазганы купулгандан толду. Андан көп өтпөй 1989 жылы Питсундада өткөн жаш акындардын бүткүл союздук фестивалынын лауреаты болот. Ова бой жетип селкилерге көз салып, сезимдерди ойгонгонун адатта акындар ыр менен билгизет эмеспи? Кайдан жүрүп айкалышып алышкан, эч кошулбас ак түс менен кара түс, кээде минтип келишимге барышкан, каршылыктан кандай рахат аласыз, бек байланган ак жоолугу баштагы, кара көзү эстен кетпей ак жүздүн, башкалардын унут калып бүт баары, билбейм канча автобусту өткөздүм, рахаттап, андагы көз ирмемден, унутпастан айтам жазам сүрөттөп, аман болсок жолугарбыз бир жерден, ак жоолуктун ичиндеги кара көз. Кимге айтып күйүтүмдү, кимге барып күнүтүнү, кимге барып өтүнү. Жарыгын чачып аргинге, айелең тийген ал түндө, сезимдин күчү багынтып, сен калып калдың кай сүйгү. Көпөлөк болуп жолдошуң, өпөлөп турган колдосуң. Ким билет балким кор болуп, чыга албай турган тордосуң. Жарыгын чачып аргинге, айелең тийген ал түндө, сезилбей бары жогуң эч, сен калып калдың
кайсы үй? Бул жашоонун улам бир сыноосуна бой салып, урунду беринди болуп, адамдардын ар кандай терс сапаттарынан көңүлү кайт болуп турган учурунда жаралган ыры чыгар деп болгодук. Жамандык жакшылыкка сугарылган. Жапакеч курагымдан мен сени издейм, адам. Өмүрүм айлампага тереңдеп кирген сайын, жатты да досту дагы жакшыраак билген сайын, мен сени издейм, адам. Ырдалып чыгабы деп, ырымдын саптарынан, ырымга бир көрүүгө, ырыстын асманынан унутуп бүт бардыгын, мен сени издейм, адам. Ооба, ошондой эле жаш экенине карабай, биз жашап турган аалам туурасында глобалдуу ой жүгүрталган дейт жатаканада бир бөлмөдө жаткан досу Калык Дунканаев. Чыныбайдын жана өзгөчөлүк экинчи жагын көрө билчү. Жана таяктын эки учу болот да. Бир учун эле көрүп алып ошону эле анализдей бербей, ошону анализдеш үчүн экинчи учун кошуп туруп анан маңызын чыгара билиш керек деген ойду айтчу да. Анан ошондо коогалануу ыры деген бар. Күн жана жер экөө эгиз бири-бирине, байланган киндиктери киндигине, күн болуп, жер болуп жаралганы жок болуу коркунучун билди беле дейт. Эми ушул ырдын негизги мааниси мындай экен, менин өзүм баамымда. Ошол мезгилде мына союздун эле кишилери отурабыз ушул жерде. Эки держава барбыз, капиталисттик жана социалисттик. Ушулардын ортосунда атагандаштык күчөп турган жана ракеталар чыгаруу, спутниктерди учуруу, ядролук куралдарды жасоо деген сыяктуу жарыш болчу да, прогрессивдүү көрүнүш, илимий техникалык прогресс деп баалап ушул жакта эметчү да. Чыныбай аларды эметпей, мунун коркунучу бар деп атат. Жок болуу коркунучу билди беле депчи. Ошол жагын көрө билип анан жанагы ракета менен адамды эмес, рогатка менен чымчыкты атуудагы жеткен кылмыш деп. Өзү биринчи курстун студенти ушинтип ой жүгүртүп ыр жазып атат да. Андан көп өтпөй эле 1994-жылы Шаарда жоголгон сөз аттуу китеби басмадан чыккан. Акындын сормо саздай өзүнө сиңирип бараткан шаардын жашоосуна моюн сунгусу келбей, кайра бир суурулуп чыгып, айылга качкысы келген саптарын угуп көрсөңөр. Кең талаада келе жатам кар баскан. Жеңиш менен кайткан эрдей кармашкан. Көңүлүм ток башты бийик көтөрүп, карайым кырка тоолорунду кар жаткан. О теңир тоо, аскалары аркайган, улуу чептей калкың жоодон кайтарган. Артка тартып, төөгө жүктөп силерди кыргыз ала келген белем Алтайдан. Коктусуна түшкөн кырка актамдар, атасынын колтугунда жаткандай, дүйнө капар, көк түтүнү буулантып, кыш шилдеси уктап тосот бар калбай. Бурганагы буйга салган үнүңдөн, булуттар аркы терки сүрүлгөн, туулган жерим түшкө кирип сагынып, качып келе жатам шаардан бүгүн мен. Ал кезде Борбор калаанын аталышы Фрунзе, эми университетти бүткөн жаш окумуштуу, жаш акын турсун, жарым өмүрүн жашап койгон кыргыздардын үй алышы кыйын болчу. Үй керек мага дегени мына ошол батирлеп жашап жүргөн миңдеген кыргыздардын ыргайланган үнү сыяктуу туюлду мага. Байыркы бабалардын өркүндөтүлгөн үңкүрү үй керек мага. Көргүчүн эмес, эл сыяктуу жашаш үчүн, табигаттын кырсыктарынан сактаныш үчүн, күндүзгө түйшүктөрдөн эс алыш үчүн, түнөш үчүн, аялым балам үчүн, жана да алар менен бактылуу жашаш үчүн үй керек мага. Үй керек мага, кабат-кабат тамдары көп калаага батыш үчүн, жомокто удай турмуш барын бул дүйнөдө жазыш үчүн, өмүр бою суу карып, колхоздун коюн баккан, өмүр бою ак жашоого үйрөтүп,
маңдай тери менен акча тапкан, өмүр бою дыйкан менен койчудан тааныш бүткөн атамдан кандай жардам, диссертация менен алып урушкан 125 сом айлык алган, өзүмдө кайсы дарман, диктаторго айланып элинин башын алган сенек болуп Акын Чыныбай Турсунбековдун алган тарбиясы, жан дүйнөсү башка. Адилетсиздик, көшөкөрлүк, кошоматчылык дегендер менен келишкиси келбейт. Күн күлүп, кубанып, бажырайып карап турду төбөбүздөн дүмбүл балдар, сүт балдар, рок балдар, дүрмөттөгү дүреттик, үркүп учкан карагайдан чымчыктардай, көөдөнүбүз аба жарып, таманыбыз ташты тилип, чымылдап, чуркап, жүрөктө кан тызылдайт, бизден дылдам, көз килинбей, жер бутта чимирилди, жан булагым, тушоосун кесип бер деп, колунан кармап турдуң, тобаялдын ортосунда биринимди, биринчи жеткен агам, кечирип кой, тушоосун кесе алган жок, тушоону кести, парторуктун баласы арттан барган, агамдын бычакка сунулган колу кайырчынын колундай көрүндү, күн күйдү, аба күйдү, жер күйдү, уялгандан баары күйдү, аялдар уялган жок, жүрөгүм күйүп, мен четте карап турдум, биринчи ирет көрүп, кошомат коштоп алган, бийлик кандай чуркаарын, бардыгын сатып алган, байлык кандай чуркаарын, парторук деген сөзгө кыжырым кайнап, аяп турдум наристенин эң биринчи кадамын, байгени бөлүп киришти, кол булгабай кетип калдык, байкем экөөбүз ызаланып, капаланып, келсек үйгө, апабыз шымыбыздын жыртыгына жамаач салып олтуруптур, сагындым жыртык шымым. Кыргыз эл акыны Акбар Рыскуловдун көбүрүнүн ичинен ушуларына кунт коюп калганы да бекеринен эмес чыгар. Бул дүйнөнүн оош кыйышын бала кезден адам кабылдайт. Бала кезде бир тушоо кесүүдө чуркаган экен, биринчи келсе да байга бербей коюп, баланын тушоосун парторуктун баласы кескен экен. Ошондо жазып атпайбы? Кошомат коштоп алган, бийлик кандай чуркаарын, бардыгын сатып алган, байлык кандай чуркаарын түшүндү. Анан дагы биринде айтып атат, дайыма бала болсоң не, кекселик жагын үйрөнбөс дейт. Дагы биринде бул дүйнөгө жомоктун көзү менен карадым дейт. Туура айтат, азыр эми өзү парторг болду. СДПКнын төрагасы болду. Көп нерсени баштан кечирди, ушундай эмеспи? Боло электе СДПКга келе электе, мынтип жазыптыр. 10-чунун кыздарынын жанынан жакын басып өтүштөн да ийменем дейт. Ошол боюнча ырдын артынан түшүп кете бергенде Чыныбай Турсунбеков да ондогон ырлар жыйнагынын автору болуп калаарында күмөн жок эле. Бирок өзүнүн интервьюларынын биринде мен дүйнөгө баланын көзү менен караймын деп айтканындай, жаңы замандын шарданы менен жаңы нерсеге, бизнеске башоту менен киришип кетип, поэзиянын кайыгынан түшүп калгандай болгон. Бирок поэзиянын тузу да жеңил эмес көрүнөт, саясат менен кошо кайра кубалашып келгендей сезилди. Жалынтоо деген китеби жарык көрдү. Ушул кеченин өтүшүнө негизи ушул китебин чыгышына түздөн түз тиешеси бар. Ушу 4 жылдан бери чике давай чыгар деп жүрүп, акыры чыгарганга мажбур кылган Кожогелди Култегин досума да чоң рахмат. Анан биздин жолубузду өзгөчө жаш муундардын жолун ача тургандар, ушу өмүрүндө жолуга турган жакшы адамдар болот экен. Мен өзүм өмүрүндө кандай ийгиликтерге жетсем, ар дайым ошол ийгиликтердин биринчи кезекте автору катары мага жолу ак батасын берген, жолду көргөзүп берген, түз пикирин айткан адамдар деп билем.
барлык нерседе адамдардын жакшылыгы менен жолмачылык келет. Ошон үчүн жаштарга айткым келет. Эгерде силер адамдарга ишенсеңер, ошо жакшы адамдарга жолуксаңар, ар дайым жакшы адамдар жолуңарда ачат. Ошол ачкан жол менен кете берсеңер, эң негизгиси түз. Жан дүйнөңөрдү ар кандай жаман нерселерге сатпай, таза кете берсеңер, көп жакшылыктарга жетесиңер. Баарыңарга жакшылык каалайм, ийгилик каалайм. Эмнеге Чыныбайды кайра ыр дүйнөсүнө чакырганын үз өңгүлөш, калемдеш досу кыргыз эл акыны Кожогелди Култегин өз айтканы туурадыр. Чындыгында эле ушунчалык ыймандын тазалыгы ырлардагы. Жасалмасыз табигыйлуулук, анан албетте көркөмдүк, поэтикалуулук бир тобурларда абдан күчтүү. Айрымдарын мен дагы бир сиздердин эсиңиздерге салып өтөйүн. Мисалы үчүн кыргыздын кыштактарынын баары эле коктуларда жайгашканда, ошону дагы ушунчалык ийкемдүү ырга салып атат. Коктусуна түшкөн кырка актамдар атасынын колтугунда жаткандай. Кандай жакшылык айтылып атат. Же болбосо жогоруда өзү окуду. Дыйкандын изи, атамдын изи деген ырды. Ошол изге, издин жээгине кумурскалар гүл тигип жүрүшөт деген выражение бар. Албетте кумурскалар гүл тикпейт, бирок ошо изде жүгүрүп жүргөн кумурскалардын ичке издери калат да. Ошону гүл тигип жүрүптүр деп бир гана акын айталат. Же болбосо жогоруда бир топ сөз болду, жана энесинен келген кат. Ошол кат, ошол конверт айылдагы апасынын, момпосу салган апасынын чөнтөгү жыттанып атат. Жыттанганды бир гана акын сезе алат. Чыныбай акындын ырларындагы элестүүлүк, айтайын деген оюн таасын так, түшүнүктүү кылып берүүсү, жан дүйнөңдү аңтарган поэтикалуулук бардык эле акындарда кездеше бербейт. Кел атам деген ыр. Турмушта келетет да, жолдо келетет. Мен кыскартып экиле сабын окуйн, экиле немесин. Адырлар, түздөр, белестер, агылып көздөн элет жер. Баламбы дешсе үшүркөп, аманбы дешет теректер. Күркүрөп нарын сайдагы, гүлтүктөп кетти алдагы. Эгиндер уян жүгүнүп, жеңимден бадал кармады. Жакшы жакшаптыр. Буларлардын баягы Чыныбай анча уйкашка кызыкпайт, өзү эксперимент жасабайт. Бирок дагы ушул ырларда башынан дагы, ортосунан дагы баламбы дешсе бүшүркө, аманбы дешет теректер деп атпайбы? Эгиндер уян жүгүнүп, жеңимден бадал, башынан да уйкаштырып атат. Ушундай адабияттын саймасын талбай сайып, үйрөнүп алган жагдайлары көп. Белгилүү философ Жамгырбек Бөкөшев акындын ырларынан дагы бир өзгөчөлүктү байкаптыр. Мындай калпы жок, ушул жүрөгүнөн чыккан ырларды окурмандарга жеткириш аракети. Мен дагы бир экинчи улуу ысымдатагым келет. Бул Франциянын белгилүү философу Мишель Фуко. Анын Коллеж де Франста окуган лекцияларында байыркы Грециядагы паресия деген феномен жөнүндө айтат. Башкача айтканда, чындыкты айтуу, чындыкты кантип айтыш керек? Чындыкты айтыш үчүн биринчиден эрдик керек экен. Экинчиден усталык керек экен, ошону айта билиш керек экен. Муну ушул поэзия ырдагы ошонун бир күбөсү деп ойлойм. Чыныбайдагы чынчылдык бала кезинен калыптанган мүнөз, алдап коюу анын жан дүйнөсүндө жок. Акыйкатсыздык менен эч келише албайт. Ошол чындыкты дүйнөгө жар салгысы келет, ар бир адамдын жүрөгүнө жеткиргиси келет. Чымылдап чуркап жүргөн ас, чырылдап сага күйгөн ас. Коркушкан менен бардыгы, о чындык сени сүйгөн ас. Карманып алып бетине, бөлүнө калып экиге, кагышкан элде сен эмес, издешет пайда өзүнө. Миң түрдүү жалган чугуруп, чындыкпыз дешип кубулуп, келишет сенден жүз эсе,
жүрөккө жакын туюлуп. О чындык кандай ачуусуң, өзгөдө жаттай катуусуң, жалтанып турат арстандар, бүлөгөн айга азуусуң. Жаралуу жапан дүйнөдө, сен жалгыз жалган миң беле, жашайсың эркин учалбай, жаткансып чыкпас түрмөдө. Чымылдап чуркап жүргөн аз, чыркырап сага күйгөн аз, коркушкан менен бардыгы, о чындык сени сүйгөн аз. Мына ушул ырларында айтылгандай эле Чыныбай чындык деп келип дүйнөгө, чындык деп жүрүп бул дүйнөдөн узап кеткен инсандардын сак башында турат. Ырларынын элестүүлүгү, сүрөткерлиги өзүнчө белгилеп кетүүгө арзыйт. Бир пайгамбарда болгон бир ыр жазыптыр, чындык деген. Менин көзүмө элестей түштү. Биз вообще көпчүлүк учурда саясатта болобу, башкада болобу, жалганды эркин кой берип, чындыкты түрмөгө камайбыз да, ошол нерсени айтып атат. Чыныбай. Анан өзү чындык үчүн берилип, чындык үчүн жалындаган акын болгон бул. Мунун сүрөткерлик бизде кимде бар? Сүрөткерлик бизде Турар Кожомбердиевде бар. Сүрөткерлик бизде Шайлообек Дүйшөевдин пейзаждык ырларында бар. Сүрөткерлик бизде Чыныбайда гана бар. Калган акындарды мен эстей элбей атам. Калгандардын баары да философ акын болуп кеткен. Эми чынчыл адам деген эч качан жаман сөз ээрчибейт, эч качан өлбөйт андай адам. Белгилүү акын, жазуучу Нуралы Капаров Чыныбайдын ырларындагы дагы бир өзгөчөлүк кыргыз акындарында кездеше бербегенин белгилейт. Мен Чыныбайды окуп отуруп анан Эсениндин ырларын эсиме түштү. Рубцовду эстедим, Фетти эстедим. Бул орус акындарында мыкты өздөштүрүптүр, бирок өздөштүрүп аны туурап жазбай, ошону сиңирип, анан өзүнүн кыргыз акынынын жолун таптыр да. Сүрөт аябайчы, жөнөкөй турмуш, чындык, аябай астейдил мамиле, адамга болгон, жаратылышка болгон аябай мындай ошо назик мамиле бар да, аябайчы. Мисалы мен өзүм ыр жазып жүрөм. Мен өзүм карап туруп ушул касиеттер менде жок экенин байкадым да. Жаратылышта адамды өзүнүн жан дүйнөсүнө бириктирип, айкалыштырып сүрөттөөдөгү чеберчилик, устаттык Чыныбайдын акыркы жылдары жазылган ырларында ого бетер ийине келгени көрүнүп турат. Жылдыздар көп, жылдыздар жакындагы, жыйылышып келип бүт жакындары, жымыңдашып төбөдөн карагандай, жигит турат баарына чачылганы. Ай толук ак жүзүнөн нурун чачат, айтылбас анын түнкү сырын катат, алоолоп такыр күйүп кетпесин деп, азгыртып жылдыздарын жымыңдатат. Жылдыздар сансыздагы, алсыздагы, жанында жаш келиндин жансыздагы, жыргалдын жыргалынан өтүп кетет, жыпчылуу коюнунун балкытканы. Төгүлүп далысынан кундуз чачы, толкутуп кереметтүү көзү кашы, тизилген күрүч тиштин аркасында түгөттүн көрүнгөн сүйткүчү жашы. Мас кылып жыты дагы, өзү дагы, мас кылат кылгырганда көзү дагы, маанайды аясманга алып чыгат, маалында шыбыраган сөзү дагы. Эх чиркин, мындай түндөр кандай кыска, бербей айлар күндөр алып учса, жигит эрдин тиштей камчыланып, эссиз түнгө баратат багынышка. Ажайып тоо койнунун кооздугу, атынын кой берилип ооздугу, аянбайт жигит албут жигит өжөр, аяган аны түндүн жооштугу. Улам жашың өйдөлөп, улам бул жашоонун ачуу таттуусун таткан сайын, жалындуу жаштыктын баркы жогорулап, кайра бир кайрылып баргысы келбеген адам болбосо керек. Өтсө дагы жашчылык, өмүр бою азгырып, жашың тосуп турса да жакындасаң мас кылып, жомок болуп эртеңи, жок нерсеге каткырып, кумар тура жашчылык. Коюндашып бир өскөн, моюндашып көрөшкөн, көчкөндөр да дүйнөдөн көрүп турган сүрөттөн, куулугу жок, шуму жок,
курбулугу жүрөктөн тумар тура жашчылык. Азыр минтип жок издеп, артка кайтчу жол издеп, алтын булак жаштыкка айласын таап жолук деп, аста кармап колунан акырын өп коюш деп, дары тура жашчылык. Жыл айланып жаз келет, жерге жаңы жаш берет, жетип ал деп кыз турса жигит ага тап берет, жалындатып жашоону жыргалы да бап келет, баары тура жашчылык, жашчылык, жашчылык. Алпакын Алкулдун таасири Чыныбайдын да калпайта албаганы, акындык демгичинин күчтүүлүгүн жазуучу, публицист Чоюн Өмүралиев агабыз да байкаган экен. Алкулдун жанагы турмушка 1000 мертебе калпайтсам да, ырыма 1 мертебе калпайта албайм деген бар го. Ушул бала кездеги жазылган ырларынан баштап, эң соңку жазгандарына чейинки ырлардын бардыгында ушул Алкулдун жаш кездеги таасири турат, кийин өзүнүн жолуп кеткен, салып кеткен жолу турат, бирок адабиятка жасаган мамилеси, принципи тууралуу айтканда, бул Алкулдай чынчыл, мындай жалган пафос такыр жок. Өзү билген нерсени, өзүнүн жүрөгүнөн өткөргөн гана нерсени жазган, турмушка чыныгы, өзүнүн мамилесин билдирген өз жүзү бар акында. Жылдыздуу жээктеген ырлар жыйнагы тилекке каршы акындын көз өткөндөн кийин жарык көрдү. Белгилүү окумуштуу, илимдин доктору Калык Тунканаев досунун Чыныбай жылдыздуу жээгине эрте жетип, эрте көз жумду деп армандуу эскерген жайы бар. Дегел акындын ыр дүйнөсүндөгү өмүр жолу өтө эле кыска. Ортодо 15 жылы бизнестин бутуна тургузууга, дагы 10 жылы саясатка жумшалып, баш оту менен чыгармачылыкка кирип кетүүгө убактысы чектелүү болуп калган. Бирок ошол аз убакыттын ичинде кыргыз окурмандарына 4 ырлар жыйнагын, Нихалатсыздын Көкчалдардын өлүмү романынын котормосун, түрк дүйнөсү адабиятынын 2 томдугунун котормосун калтырып кетти. Ал жап-жаш болуп туруп, СССР жазуучулар союзунун, СССР журналисттер союзунун мүчөлүгүнө жеткен. Акындын акыркы ырларынын бири уулу Эржанга арналган, албетте жакшы тилек, жакшы ниет менен жазылганыр. Ошол эле учурда уулуна калтырган насаат, аны өзүнүн өмүрүн улантуучусу катары камтылган терең ой жана аны менен катар эле кандайдыр керес катары кабылдаса да болот. Бул ыр жалгыз гана Эржанга эмес, аны менен замандаш, курбалдаш бардык жаштарга арналган ак тилек, ак бата экенин эске алып, акын Чыныбай Турсунбековго арналган ушул чакан фильмде Эржанга деген ыр менен аяктоону туура көрдүк. Кымча белдүү буурасан, кумурсканы туурасаң, кызга балким суусаң да, ишке балам суубасаң, жашарганым ошода. Көзүң күйгөн чырактай, сөзүң агып булактай, көңүлүмдү агартып жууп койсоң суратпай, тазарганым ошода. Чарт чурт этет чагылган, чагылгандай жагылган, балалыгың чалынып, от кемитсе жанымдан, алынганым ошода. Бөдөнөнүн сүтүндөй, бөтөн оозго ичирбей, бөпөлөгөн ой тилек бөгүп турса бүтүндөй, тарылганым ошода. Уктап кайра ойгонуп, жатып туруп ойлонуп, жакшы ишиңе тырнактай жан дүйнөмдө той болуп, мактанганым бар болсун, калдалактап жүгүрүп, бар балактап сүйүнүп, бала саактык мүнөзүм бар экени билинип, актанганым бар болсун, ак ниетиңен дем келип, бар оорудан эмделип, апаң кошо жанымда ар нерсени тең көрүп, кубандырсын Кудайым, алтын балам, жан балам, күлүп күндү кармаган, жерген кейиш кылып, элге эмгегин арнаган адам болсун Кудайым.